Кутман күн барыңыздарга. Бүгүн биз сиздер менен жылмакай илмек жана балуу илмек эмне экендигин үйрөнөбүз. Ал үчүн бизге жипке ылайыкташтырылган өзүнүн өлчөмүнө ылайыктуу илмек жана жип керек келет. Ал үчүн эмне кылабыз? Эки түрүн көрсөтөмүн азыр. Мына жөн гана тегерекче кылабыз дагы. Тегерекченин ичине илмекти салып, мындай жылмакай илмек жасап алабыз. Мына чоңун тартып, жана кичине жибин, узун жана кыска жипти тартып, биз керектүү болгон өлчөмдү өзүбүзгө ылайыктап белгилеп алабыз. Же чоң, же кичине кылып, чоңойтуп жана кичирейтип белгилеп алабыз. Бул биринчи жолу болду. Эми экинчи жолу бармагыбызга уродук, кичинесин кармадык, кыска жибин бармагыбызга уродук. Бул жерде X болду. Мынакей ушул жерде кармайбыз дагы. Илмекти салып, арканкы жипти тартып алабыз. Арканкы жипти тартканыбызда бизге мындай жылмакай илмек пайда болду. Эми абалуу илмекти кандай кылабыз? Абалуу илмекти кылуу үчүн биз ушул эле илмекке жипти тартып, токуп кете беребиз. Биз канчалык көп жана узун токусак, өзүбүздүн токуу жыштыгыбызды белгилеп алабыз. Андыктан аракет кылып көрүңүздөр. Мынакей биздин бул абалуу илмектен турган чынжырчабыз даяр болду. Анда эмесе кийинки сабактан жолугушканча.